Кутман таңыңыздар мен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн Кыргыздын улуттук тамагы болуп эсептелген 5 бармакты жасайбыз. Улуттук сый тамактын эң аземи 5 бармак болуп эсептелет. Ал майда тууралган этке кесме, чык, шорпо кошулуп даярдалат. Эт сууда 2 саат бышкандан кийин аны майда кылып туурап алабыз. Эттин шорпосуна камыр бышырабыз. 5 бармакка жасалчу камырга ун, туз, 1 жумуртка жана суу керектелет. Камырды жууруп, жайып, андан кийин камырды ичке кылып туурайбыз. Камырды салабыз. Камырды жабышып калбасын деп аралаштырыш керек. Түйүнө да тартып кетпеш керек. Колго тууралган камыр бат эле бышат, бул кайнаганда эле чыгара берсек болот. Алдын ала тууралган этибиздин жарымын салабыз азыр. Чогуу этибиз да ысып калат. Аралаштырабыз. Камырыбыз уже даяр деп эсептесек болот. Анткени уже кайнап чыкты бул. Ушу кайнап аткан шорпого биз муздак суу куябыз. Элдин көбү сурайт бул эмнеге деп. Бул деген муздак суу куйган себеби бул камыр өзүнүн формасын сактап, бири-бирине жабышпайт. Айбек бала кезинен тамакты жасаганды жакшы көрөт. Анткени анын апасы жана бир туугандары ашпозчу кесибин аркалашат. Ал аларды көрүп тамак жасаганды үйрөнгөн. Андан соң билим алып, көптөгөн ресторандарда иштеп, мыкты ашпозчулардан тажрыйба алган. Биздин каарманыбыз улуттук тамак аштарга басым жасайт. Анткени чет мамлекеттен келген коноктор улуттук тамак аштарды талап кылышат. Кесибин сүйгөн Айбек өзгөчө рецепттери менен каардарларды таң калтырып келет. Иштегениме 10 жыл болуп калды. Көптөгөн жерлерде иштеп, тажрыйба алдык. Бул кесипти тандаган себеби бул биз үй бүлөбүз менен баарыбыз ашпозчу болуп кесиптенебиз. Агам, апам, андыктан мен да агамдын жолун жолдоп, мен дагы ошо ашпозчунун кесибин тандадык. 5 бармагыбыздын камыры даяр, андыктан биз чыгарабыз. Азыр Кыргыздын улуттук тамагы болуп эсептелген 5 бармакка кошулуучу алдын ала тууралган эт, чучук, чыкты алдын ала анда даярдап алабыз. Камырды бышырдык. Салып баштай берели уже. Чык дагы өзүнүн даамына, татымына жараша кошсо болот. Бирок көп кошсоң деле бештек болбойт. Кошуп кое беребиз, аралаштырабыз, ашылат. Анан этти кошобуз. Аягында чучук кетет, кооздогонго. Биздин улуттук тамагыбыз 5 бармак даяр. Баарыңыздардын тамагыңар таттуу болсун.